Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Алла таалам ар бир үй-бүлөгө тынчтык жана береке берген болсун. Сиздер менен бүгүнкү берүүбүздө инсанда болгон кемчиликтерди, жаман кулк мүнөздөрдөн кантип арылабыз, ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Чындыгында инсан өзүнүн кемчилигини билип, ошол нерсени оңдоп, жакшыга алмаштырыш үчүн эң биринчи инсанда каалоо болуш керек. Эмнеге дегенде көпчүлүк адамдарды билебиз, ошол өзүндөгү кемчиликти билет, бирок оңдогонго, алдыга жылганга каалоо болбогондуктан ошол кемчилик өмүр бою же болбосо көптөгөн жылдар бою ошол кемчиликтен арылбастан жүргөндөрдү билебиз. Эң эле жөнөкөй жанагы чыгым чегип жүргөндөр, ичкендер мисалы үчүн. Чыныгы каалоо жүрөктөн берилип, күчтүү каалоо болбогондуктан ошол катаны кайрадан кайра кайталап жүргөндөрдү билебиз. Ошондуктан эң биринчи кимде ким өзүнүн кулк мүнөзүнү оңдойм деген болгон болсо, ошол ичкен болсун, чеккен болсун, ачууланган, көрө албастык, жалган сүйлөгөн, кандай кемчилик болсо дагы ошол кемчиликтен арылууну, таштаганды, жакшыга алмаштырганды кааласа, эң биринчи ал адамда күчтүү каалоо болуш керек экен. Эгерде ошол адамда каалоо болгон болсо, анан кийинки этапка өткөнгө, башкасыны жакшы адеп акылактык, жакшы кулк мүнөздү өзүнө сиңиргенге аракет кылат экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтат: "Kullu mauludin yuladu ala fitra, hatta yu'rib anhu lisanuhu, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi." Чындыгында инсан өзү биринчи төрөлгөндө табиятта табигый жакшы нерсе менен төрөлөт. Кичинекей баланын ал жалган сүйлөбөйт, ал жаман иштерди кылбайт өзү негизи табиятынан. Бирок ошол чөйрөдө чоңоюп, ата-энесинин астында чоңоюп, мектепке барганда, окуганда, жандагы достору болуп, ошентип ал бала чоңойгон сайын кайсы бир агымга, кайсы бир жүрүм-турумга, кайсы бир адеп акылакка көнүп, көрүп, андан кийин бала чоңойгондон кийин ошол жүрүм-турум, ошол мүнөз аны менен ар дайым шериктеш болуп, ар дайым бирге жүрө турган болот экен. Ошондуктан эң биринчи, эгерде балабыз жаш болгон болсо, баланы жашынан айтып түшүндүрүп, эң биринчиси өзүбүз үлгү болушубуз керек. Демек, урматтуу бир туугандар, эң биринчиси бизде каалоо болуш керек. Кандай кемчилик болсо дагы, ошол кемчиликти оңдогонго чын жүрөктөн аракет кылып, каалоо болгон болсо, андан кийин жакшысы келет экен, жакшысыны үйрөнсөк болот экен. Кандай десек, азыркы мен айткан жаман адаттар, көрө албастык, текебердик, уурулук, жалган сүйлөгөндүк, ар кимди жамандагандык, адамдардын кемчилигини издегендик, ушул жаман кулк мүнөздөрдүн баарына оңдогонго эң биринчи инсанда күчтүү каалоо болуш керек экен. Экинчиси, инсандын табияты бир нерсеге үйрөнүп калгандан кийин адам ошол башкага алмаштырыш үчүн адамдын табияты ушул нерсени каалайт экен. Ошол жаман нерсенин ордуна, үйрөнүп калган нерсесинин ордуна башка нерсе келгенди. Ошол орду бош калбастан. Эгерде орду бош калган болсо, мурунку кемчиликке, мурунку күнөөгө, мурунку жаман кулк мүнөзгө кайра кайтып кете берет экен. Жаман үйрөнүп калган адатка. Мисалы үчүн, бир адамдын достору, чөйрөсү жаман. Ар дайым бузукулукка барат, кумар ойнойт, үй-бүлөсүн же мамлекетке дагы эч кандай кызмат кылбайт, ар дайым пайдасыз нерсе менен жүргөн достору бар. Эгерде ушул адам өзүнүн чөйрөсүн өзгөртөмүн, ушул мендеги кемчиликти башка жакшы тарапка бурамын деген болсо, сөзсүз түрдө ал адамда каалоо. Экинчиси, жакшы досторду табыш керек экен, жакшы чөйрөнү. Эмнеге дегенде, ал жанагы досторго кошулбай койгондон кийин үйдө жалгыз, же болбосо эч кимге кошулбастан жалгыз калса, кайрадан мен элден бөлүнүп калдым деп, дагы эле жанагы досторго барып чөйрөсүнө кошулуп калат. Ошондуктан кайсы бир кемчиликти болсо дагы, кайсы бир кулк мүнөздү оңдоймун деген болсок, дароо
Экинчисине ошол жакшысына адат кылып, жакшысыны таап, андан кийин ошону таштаганга аракет кылышыбыз керек экен. Эми кээде азыркындай ичкен, чеккен нерселерге башка нерсени табышы мүмкүн. Бирок адамдын ачуусу келген болгон болсо, көрө албастык кылган адам кантип башкасын табат деген ой келиши мүмкүн да. Мисалы үчүн бир адам ар дайым музыка угуп, музыкадан ар дайым рахат алып жаман үйрөнгөн болсо, ошол адам мен музыканы укпаймын десе, Куран укканга, адамдардын алымдардын жакшы сөздөрүн укканга аракет кылып, жанагы музыкадан алган рахатыны Куран менен алмаштырып, ошол жактан рахат алса, жанагыны таштаганга оңой болот экен. Эми бизде суроо туулат. Азыркындай жаман адаттарга окшошун таап, ошол жактан башкасын таап, жакшысын таап кетсек болот экен. Ал эми азыр мен айткандай ачуусу келгенге, жалган сүйлөгөнгө кандай кылабыз? Сабырсыз адамга кандай башка ордуна жакшы нерсе бар десе, чындыгында пайгамбарыбыз айткандай, жумшактык, сабырдуулук өзү дароо келип кала турган нерсе эмес. Балким сен өзүң жумшактыкты кааласаң, ошого ийкемдүү болсоң, ошого аракет кылсаң, андан кийин болот дегендей, ачуусу келген адамдагы сабырдуулукка өзү аракет кылыш керек экен. Ачуусу келгендиктен ар дайым келишпестик, уруш, талаш, айлана чөйрөсүндө бардыгы менен урушат. Ошондуктан инсан өзүнүн кемчилигин билип, мен сабырдуу болушум керек экен деп ошого аракет кылыш керек экен. Ошондой эле ким жалган сүйлөгөн болгон болсо, жалган сүйлөгөндүн мойнуна алып, мен ушул жаман сүйлөгөн адатым бар. Демек мен чын сүйлөгөнгө аракет кылышым керек деп, жалган сүйлөгөндүн ордуна, ошол жаман адаттын ордуна чындыкты айтканга, кээде өзүнө бир аз зыян тийип калса дагы, же болбосо кээде бир аз өзү уят боло турган деңгээлде болсо дагы, чындыкты айтканга аракет кылып, жанагы жаман адеп акылакты, кулк мүнөздү таштаганга аракет кылыш керек экен. Үчүнчүсү, урматтуу көрөрмандар, качан биз жанагы бизге сиңип калган нерсени таштайбыз. Кээде инсан бир сөз укканда, же болбосо кандай бир кайгы болсо, же кандай бир жашоосунда каттуу өзгөрүш, каттуу бир удар болгон болсо, жакындары өтүп, же болбосо банкрот болуп дегендей, же ооруп, кээде инсан ушундай чочуп, жанагы гаплеттен ойгонгон убакыт болот да. Ойгонгон убакыт болот дагы, кээде жакшылык менен, кээде жамандык менен ошондой ойгонуу болот. Бир аз өткөндөн кийин эле кайрадан мурунку жаман адеп акылак, жаман жүрүм турум, жаман чөйрө ошол жака кайрадан кирип кетет. Эмнеге дегенде биз азыркы айта турган нерсе, үчүнчү нерсе, аятта дагы келген, ал нерсе ошол адам өзүнү ар дайым жемелеп туруш керек. Менде ушул кемчилик бар. Ушул кемчиликти оңдоюн. Эртеге Алла Тааланын сынагында кантип жооп беремин? Эртеге кыяматта элдин алдына чыгып, Кудайдын астында жооп берип жатканда кандай болот? Кабырга барганда акыбетим кандай болот? Бала чакама үлгүм кандай болот деп эртеңки күндү, кыямат күндү ойлоп, өзүнү ар дайым жемелеп туруш керек экен. Ошондо жемелеп турса, жанагы катасын эстеп, кемчиликти эстеп, анан ошол кемчиликти таштаганга, жакшы сөздү айтканга аракет кылып, алдыга жылат экен. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат, Хашр сүрөсүнүн 18 аятында, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я эйюхаллазина аману аттакуллаха вал танзур нафсум ма каддамат лигад. Ваттакуллах, инналлаха хабирун бима та'малун. О имандуулар, силер Алладан корккула жана ар бир адам, ар бир жан эртеңки күнгө эмне даярдады, ошого карасын. Ошого көз чаптырсын дейт. Эртеге ушул менин кылган ишим, сүйлөгөн сөзүм, жүрүм турумум, менин китепчем, менин кылган амалдарымын дептери, китепчеси эртеге Алла Тааланын астына барганда, жаратуучунун астына барганда ачып эсеп бергенге ылайыктуубу, татыктуубу, ошол жерде уят болуп калбаймынбы деген ой болуш керек экен. Ар бирибиз эгерде кылган ишибизге, сүйлөгөн сөзүбүзгө, ошол мамилебизге караган болгон болсок, аятта айткандай, Кудайдан коркуп, ошого көз чаптырып турган болсок, биз эч кандай ошол бир катаны кайра-кайра кайталабастан, балким оңдогонго, алдыга жылганга аракет кылат экенбиз. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде кыямат күнү
касам ичкенде, андан кийинки аятта ар дайым өзүнү жемелеп турган нафсиге дагы Алла таалам касам ичкен. Алла таала эгерде бир нерсе менен касам ичкен болсо, демек ошол нерсенин даражасы бар. Кандай бир кадыр баркы бар. Алла таалам убакыт менен, кыямат күнү менен, ошондой эле ар дайым өзүнү жемелеп турган нафсиге дагы Алла таалам касам ичкен. Демек, урматтуу бир туугандар, инсандын жүрөгү тирүү болгон болсо, иманы бекем болгон болсо, ошол адамда оңолушка, алдыга жылганга аракет кылса, каалоо болсо, андан кийин ошол адам өзүнү жемелеп турат экен. Мен намазымды таштап коюпмун, ата энеме жакшы мамиле кылбай коюпмун, бир тууганыма жакшы мамиле кылбай коюпмун, аялыма жакшы мамиле кылбай коюпмун, күйөөмө жакшы мамиле кылбай коюпмун, балама жакшы тарбия бербей коюпмун деп өзүнү жемелеп, эми мен ошол кемчиликти кайрадан кетирбейин, намазымды окуйын, Алла тааланын буйругун аткарайын, элдин акысын жебейин, элге жакшы мамиле кылайын, бир тууганыма, ата энеме жакшы мамиле кылайын деп өзүнү жемелеп турса, ошол каталар кайрадан кайталанбайт экен. Ошондуктан азыр биз башында айткандай, кээ бирде жанагындай катуу өзгөрүш болгондон кийин бир аз эле өзгөрүп туруп, кийин кайра кайтып кеткендин, ошол жаман ишке кайрадан кайтып кеткендин себеби инсан өзүнү жемелеп сурак кылбай койгондугунун себеби. Бул туурасында алымдар, мурунку сахабалар алардын өздөрүнүн жашоосунда бизге көрсөтүп, ошондой эле айыптап кетишкен. Умар разияллаху анху айткан сөзү бар, барыңыздар билесиздер. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Силер өзүңөрдү эсепке алгыла. Силер эсепке алынганга чейин дейт. Вазину анфусакум кабла ан тузану. Силер өзүңөрдү таразага коюп көргүлө. Кылган ишиңерди, сүйлөгөн сөзүңөрдү, жүрөгүңөрдөгү бар нерсени, оюңарды таразага коюп көргүлө. Таразада чындап бир баалуулукка ээби, таразада кандай бир кадыр баркы барбы, жокпу? Менин ар бир адамдын өзүнүн оюндагы тараза эмес ал. Алла тааланын астындагы, адилеттүүлүктүн астындагы таразада кылган иши, сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, адеп акылага кандай бир кадыр баркка ээ боло алабы, кандай бир оорчулук, ошол жердеги бир күчү, кадыр баркы барбы, жокпу? Же болбосо таразага койгондо эч кандай, же болбосо жада калса ошол таразага койгонго дагы татыктуу эмеспи? Өзүңөрдү эсепке алыштан мурун эсепке алгыла. Кылган ишиңер, жүрүм турумуңар, ар бир ишиңер таразага коюлуп тартылганга чейин силер өзүңөр тартып көргүлө. Биз аэропортко барганда, башка жака учайын дегенде, жүгүз алып барып туруп, эгерде жүгүз бир аз оорураак болгон болсо, эмне кылабыз? Таразага коюп көрөбүз. Ошол 20 килограммдан ашып кетпедиби, 15 килограммдан ашып кетпедиби? Жанагы текшергенге барганга чейин биз өзүбүз таразага салып көрөбүз. Ошол жерге барганда шашылып калбайын, элдин арасында сумкамды ачып чукулап отурбайын деп, ага чейин биринчи өзүбүз даярдайбыз сумкабызды. Жүктү ошол бизге белгиленген өлчөмдөн ашып кетпесин деп. Ошондой эле кыямат күнгө барганга чейин, Алла тааланын астында сурак бергенге чейин биз өзүбүздү эсепке алып, өзүбүздүн кылган ишибизди таразалап турган болсок, биз жанагындай өзүбүздө болгон кемчиликтерди оңдогонго жеңилирээк болуп, алдыга жылганга себеп болот экен. Бизде суроо бар экен. Медреседе 8 жыл окуп келген эркек балага окууга жөнөтсөм болобу дейт. Ассаламу алейкум. Кыздарым 6-4 класс. Медреседе 8 жыл окуп келген эркек балага окууга жөнөтсөм болобу дейт. Өз негизи жакшырагы ошол эжекелерге жөнөткөнүңүз жакшыраак. Өзгөчө жаш кыздар окуп үйрөнөм деген болсо, Куран окуйм деп жанагындай жалпы эл окуй турган жерде болгон болсо, өзүңүз кошо барып, же агасы, же атасы бар окутуп келген болсо, эч кандай маселе эмес. Бирок жакшырагы ошол аял, эжеке болгон болсо жакшыраак болот. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иза сарратка хасанатука ва саатка сайятука фа анта муъмин." Эгерде дейт, сенин жакшылыгың сени сүйүндүрүп, сени кемчиликтериң, ошол жамандыктарың сени капалаткан болгон болсо, демек сен чыныгы момунсуң дейт да. Өзү негизи чыныгы момун, иманы бар адам, иманы бекем адам ушундай болуш керек. Кайсы бир жерде кемчилик кеткен болсо, ошону сезе билүү бул эң чоң ийгилик.
мен бүгүнкү намазымды окубай калдым. Кайсы бир жерде адилеттүүлүк кылбай койдум. Кайсы бир жерде ачууланып койдум. Кайсы бир жерде күйөөмү сыйлабай койдум. Кайсы бир жерде кайненемди, кайнатамды, жанымдагыларды сыйлабай койдум. Кайсы бир жерде тарбияны жакшы бербей койдум. Кайсы бир жерде мен аялыма жакшы сүйлөбөй койдум деген нерсе болуп, ошол нерсе сизге жакшысы жакшы жакка, жаманы жаман жакка таасир берип, жүрөгүңүздү ойготкон болсо, демек сенин ыйманың бар экен. Ошол ыйманыңын бардыгы үчүн сенде ушундай сезим пайда болуп жатат деп пайгамбарыбыз айткан экен. Демек сен момунсуң. Бул нерсени ар бирибиз өзүбүзгө берип көрсөк болот. Үй бүлө маселесинде эгерде аялы күйөөсүнө сыйлабаса, аны кордосо, аны укпаса, айтканын кылбаса, ошодон кийин дагы эч кандай жүрөгүндө таасир бербестен, эч нерсе кылбагандай жүрө берген болсо, анда коркунуч да. Ошондой эле күйөөсү дагы аялына жамандык кылып, зулумдук кылып, ошодон кийин дагы эч нерсе кылбастан жүрөгүнө эч кандай таасир бербесе, бул адам дагы коркунуч да. Ошондой эле ата энесине жакшылык кылган адам, уурулук кылган адам, көрө албастык кылган адам, ошол өзү кылган кемчиликтен кийин ошол кемчилик жүрөгүнө таасир берип, мен ушул жерде ката кетип калдым окшойт, кандай бир кемчилик кетип калдым окшойт деген сезим пайда болуп, жүрөгү титиреп, кайрадан ошол катаны оңдогонго аракет кылбаса, демек ал адамда коркунуч. Неге дегенде, жакшы дагы ошол жанагы жаман нерсе эч кандай таасир бербей калат дейт. Аятта келгендей, инсандын жүрөгүнө жанагы дат басып, күнөө көбөйүп кеткенден кийин жанагындай кичинекей, жада калса кээде чоң күнөөгө дагы эч кандай таасир бербей калат. Эч нерсе кылбагандай кайрадан жаман ишти улантып кете берет. Ошондуктан карасаңыз, кээ бирки адам кичинекей эле бир сөзгө таасир алат. Кээ бир адамга 10 күн бир сөздү айтсаң деле эч кандай таасир кылбайт. Неге дегенде, жанакы жүрөктө дат аз дагы бир аз сөз айтсаң эле, бир аз ыйман жөнүндө, бир аз Кудай жөнүндө сөз укканда дароо жүрөгү жумшап, тооба кылып артка кайтат. Ал эми кээ бирки адам күнөө жанагы жүрөктү каптап, карарып, анча-мынча келген Алла Тааланын сөзү, анча-мынча ата энесинен, тууган уругунан, мугалимден, жандагы досунан, устазынан келген сөздөр эч кандай жанагы жүрөккө таасир бербейт. Эч нерсе болбогондой, эртеси күнү эрте менен дароо эле жанагы ката ишти, жанагы туура эмес ишти кайрадан кыла берет. Алла Таалам баарыбыздын жүрөктөрүбүздү тазаласын, кемчиликтерден ар бирибизди Алла Таалам сактасын, коргосун, жана кандай кемчилик болгон болсо, ошол кемчиликти оңдоп, жакшысына өткөнгө Алла Таалам өзү жардам берсин. Ассаламу алейкум устаз. Карызды кайсы дуаны же зикирди айтып тездек кутулсак болот? Үй бүлөбүз 3 балабыз бар. Үй салган үчүн кичине карыз болуп калдык эле. Чындыгында карыздан кутулганга эрте менен кечке ар бир намаздан кийин, парыз намаздан кийин дуа кылып, кыргызча эле дуа кылсаңыз дагы болот. Кээде биз ушундай нерсеге, бир нерсеге байланып калабыз да, ушул нерсени айтсам эле бир сыйкырдай болуп кетет депчи. Чындыгында Алла Таала бизди 24 саат, кайсы жерде болбойлу, кандай учурда болбойлу, биздин дуабызды, тилегибизди Алла Таалам кабыл кылат. Ошондуктан сиз кыргыз тилинде эле, арабча сөзсүз бир сөздү айтпасаңыз дагы, кайсы убакта болсоңуз дагы, кайсы жерде болсоңуз дагы, Алла Таалага кайрылып дуа кылсаңыз, Алла Таала сиздин дуаңызды кабыл кылат. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол дуаңыз кабыл боло турган иштерди кылыш керек. Арамдан алыс болуп, адалга жакын болуп, садака ихсанды берип туруп андан кийин дуа кылыш керек. Ата энеге кызмат кылып, ата эненин дуасын алыш керек. Муктаждарга, жетим жесирлерге жардам берип туруп дуа кылыш керек. Жана ошондой эле белгилүү убактарда. Жума күнү асырдан кийин, азан учурунда, орозо кармап, ооз ашайын деген убакта, мусафир болуп жүргөн убакта, илим алган убакта, азан айткан убакта, намазды күтүп отурган убакта, азан менен икаматтын ортосунда, ошол белгиленген убактарда дуа кылып, өзгөчө тахажжудда турганда, түнү кечинде туруп тахажжудда дуа кылыш керек. Ушул белгиленген убактарда Алла Таалага кайрылып, Алла Тааладан сурасаңыз, Алла Таалам сиздин карыздан жеңилдеп, Алла Таалага жакындаганга
ушул кемчиликтерден, адамдардын каарынан алыстаганга Алла Таалам өзү жардам берет. Ар бирибизди Алла Таалам карыздан кутулсун жана сактасын деп Алла Тааладан сурайбыз. Салам алейкум устаз. Апам мени үйгө батыргысы келбейт. Кандай айла кылсам болот? Эки күндөй болду иштебей калганыма. Жаман көрүп жатат. Турмушка чыга элекмин. Чындыгында бул табият ушундай. Алла Таалам ушундай кылыптыр. Үй бүлөгө ушул кызды тарбиялап чоңойтуп, убакыт сааты келгенден кийин жанагы көчөт өсүп даяр болгондон кийин башка жака көчүргөндөй эле Алла Таалам бизге дагы ушундай нерсени табият кылып бериптир. Биз кызды чоңойтуп, убакыт сааты келгенден кийин урук тукумду уласын, ушул адамзат бул дүйнөнү курсун деп ошол өнүп өскөн жерден экинчи этапка өтүш керек. Ошондуктан ушундай деңгээлге жеткенге чейин өзү негизи убакыт сааты келсе, татыктуу адам келген болсо, ошого турмушка чыгыш керек. Кээде ошондой болбой калат. Мынандай деп ойлоп калабыз да биз. Мен турмушка чыкканга чейин ээн эркин жүрүшүм керек. Жыргалчылыкта жүрүшүм керек. Турмушка чыксам мен чектелип каламын, ойной албай каламын, ээн эркин жүрө албай каламын. Базарга, тойго, досторум менен эркин жүрө албай каламын деп убакыт сааты келгенде турмушка чыкпай коюп, анан үйдөгү ага инилери үйлөнүп, үйдө келин пайда болуп, анан кыз окууну бүтүп келген, кайсы жерде иштесе дагы өзү бөлүнүп кетпегендиктен кайрадан ошол үйгө келсе, сиз айткандай азыр ата энесинин астында кандай бир жагымсыз, ыңгайсыз абалда калат. Чындыгында ата энеси ошол кызыны жаман көргөндүктөн өзүнүн бооруну, өзүнүн бир жүрөгүнүн бир бөлүгүнө көчөгө кууп чыккысы келбейт. Ата эне өзү тарбиялап, өзү мээрим төгүп чоңойткон баласына андай кылып көчөгө таштагысы келбейт. Бирок өкүнүчтүүсү биздин кыздарыбыз, балдарыбыз ушул катаны кылат, жанагындай убагында аткарыла турган нерселерди аткарбай коет. Андан кийин азыр сиз айткандай абалга келип калат. Эми эгерде жок андай эмес, сиз турмушка чыга элек экенсиз, эч кимге мындай сиз турмушка сурап келсе чыкпайм деп айтпасаңыз дагы жөн эле табигый болуп эле турган жерден ата энеңиз сизди үйгө батыргысы келбей, же болбосо кандай бир келишпестик болуп жаткан болгон болсо, бул сиздин ата энеңиз. Сизди төрөгөн, сизди баккан, сизди чоңойткон, сиз үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган адам. Алардын кээ бирки сөздөрүнө, кээ бирки ачуулануусуна, анча-мынча эскертүүлөрүнө туура кабыл алыш керек. Сиздин кийимиңизди, жүрүм-турумуңузду, сүйлөгөн сөзүңүздү, кызматыңызды текшерип, кызым, ошону оңдогон, ушул туура эмес, кийимиңди оңдогон десе, ал сизди жаман көргөндүгүнөн эмес. Балким сизди этият кылгандыгынан, сизди сактагысы келгендигинен, сизди кор болбосун, уят болбосун, шерменде болбосун дегендиктен сизди этият кылат, сактайт. Ошол туш келген жерде жүрө бербесин, туш келгенде кийине бербесин, туш келген адам менен сүйлөшө бербесин, кор болуп калбасын деп этият кылгандыгы. Аны туура эмес түшүнбөш керек. Эгерде ошолордун дагы бардыгы андай эмес болуп, сиз бардыгыңыз жакшы айтканды кыласыз, кийимиңиз, жүрүм-турумуңуз, адеп аклагыңыз бардыгы 100% сиздики туура болуп, ошондой болсо дагы анын үстүнө эч нерсеге карабастан сиздин апаңыз, атаңыз 100% туура эмес болуп, сизге жаман мамиле кылса дагы, сиз ага ата энеңизге жаман мамиле кылбашыңыз керек. Аларга чекчейип карабаш керек. Аларга тике карап сүйлөш керек. Аларга бакырбаш керек. Аларга уфулдабаш керек. Ата эненин бир наразы болуп калган болсо, кээде инсан өмүр бою оңолбой калат. Ошондуктан бир аз акча үчүн базарда иштесеңиз, мектепте иштесеңиз, кафеде иштеген болсоңуз, жанагы жерде жетекчинин жаныңыздагы иштеген адамдардын канчалаган кемчиликтерине чыдайбыз. Сабыр кылабыз го. Неге дегенде бир аз бизге айлык берет. Бир аз акча берет. Айткандан кылбай койсок, уфулдап койсок, ага кабагыбызды салып карап койсок, бизди жумуштан айдап берет. 15 миң, 20 миң, 30 миң айлыкты бербей коет деп көптөгөн жылдар бою сабыр кылып жүрөбүз. Кээ бирки мугалимдер бар, кээ бирки врачтар бар, кээ бирки мекемеде иштегендер бар. Көп жыл, 10 жыл, 20 жыл сабыр кылып
ошол себептен инфаркт болуп жүрөгү кармай өлгөндөр бар. Жанагы коллективдин, директордун жамандыгынанчы. А сиздин бул дүйнөгө келишиңизге себеп болгон, жана сиз үчүн өз жанын арнаган, сиз ар дайым сизде өзүнүн жакшы болушту каалаган, сизге ар дайым жакшылыкты тилеп турган ата энеңиздин кемчиликтерине кандай чыдабайсыз? Эч кандай сизде кемчилик жок болуп, ата энеңизде 100% кемчилик болсо да, аларга жаман сөз сүйлөбөстөн, аларга жакшы мамиле кыла бериш керек. Ата энеге жакшылык кылуунун чеги жок. Канчалык жакшылык кылсаңыз жетишсиз. Бир жолу бизди туруп ойготкон акысына актай албайбыз. Ошондуктан эч нерсеге карабастан Алла Тааладан дуа кылып, ар дайым жакшы мамиле кыла бериңиз. Бүгүн бир окуяга туш болдум. Келинен баласын кызганган аялдарга эмне дейт элеңиз дейт. Бул табигый нерсе. Кээ бирки адамдар ушундай болот. Кыз баласыны келининен кызганат. Анан ошол балдарда дагы кемчилик бар, келинде дагы кемчилик бар. Сиз балаңызды, ошол кызыңызды сиз тарбиялап 20, 25, 30 жыл тарбиялап чоңойттуңуз. Бир күн эле карасаңыз, ошол балаңыз 100% келин жака бурулуп, сизди карабаса, сизди сыйлабаса, же болбосо сизге болгон көңүлдүн бардыгы башка жака кетип калган болсо, табигый апасы эмес, атасы деле кызганышы мүмкүн. Балам бизди деле карап кой, биз дагы барбыз деп. Гүлдүн бардыгы ошол жака кетип атса, белектин бардыгы ошол жака бараткан болсо, жакшы сөздүн бардыгы ошол жака болгон болсо, кээде ушундай окуялар дагы болуп калат. Ал кызганычтын артынан жанагы келин менен баласын бөлүп, баласын Бишкекке жөнөтүп, кызын Очко жөнөтүп, көлгө, нарынга жөнөтүп бөлүп бергендик бул эч кандай туура эмес, зулумдук болот. Чындыгында ал ошол баланын, кыздын үй бүлөсүнө балта чапкандык болот. Анчалык деңгээлде эмес. Жанагындай кызганып, экөөнү бөлүп, же болбосо ар дайым урушуп, экөөнү бири-бирине жакындатпай койгондук бул туура эмес. Бирок сиз ошол нерсени туура эмес кылдыңыз деп, кайнененин көзүнө сайгандык дагы туура эмес да. Кайнененин астында ошол жабышпастан, бере турган нерсесин бардыгын ошол жерде бербестен, ошол кайнененин көңүлүнүн, көзүн дагы этият кылыш керек. Хикматтуу болуп, данышман болуш керек. Салам алейкум рахматуллахи ва баракату. Кандайсыз? Өтүп кеткен жакындарыма Куран куса боло берем, Куран окуп коем, аларга эмне кылса болот? Алдына да чоң рахмат. Эгерде ата эне болгон болсо, ата энеңиз өтүп кеткен болсо, алардын атынан эң жакшы нерсе аларга ошол өзүңүз айткандай дуа кылгандык, жакшы садака, ихсандарды кылгандык, анан эң маанилүүсү өзүңүздүн жакшы жүргөндүгүңүз ошол өтүп кеткен ата эне үчүн эң чоң нерселердин бири ошол адам өзү туура жолдо, адал жолдо, адилеттүүлүктүн үстүндө, ыймандын үстүндө жүргөндүгү эң чоң нерсе. Эгерде сиз ыйманда, Алла Таалага жакындап, арамдан алыс болуп, Алла Таалага жакындап, жаман достордон алыс болуп жашасаңыз, ошондой садака ихсандарды кылып турган болсоңуз, ата энеңизге ошол сооптор жетип турат. Сиз айткандай ажыга алып барсаңыз болот, умрага алып барсаңыз болот, башка бирөөдө, же болбосо өзүңүз ошолордун атынан кылсаңыз болот, садака ихсан кылсаңыз болот, жетим жесирлерге жардам бериң, жол куруң, суу чыгарың дегендей, медресе куруң, мечит куруң, мектеп салың, элге ушул коомчулукка пайдасы тие турган иштерди кылсаңыз, Кудай кааласа ошонун сооптору жетет. Мен жашоомдо билип билбей кылган күнөөм үчүн ата энем бири-бирини келбейт. Ошол менин күнөөм үчүн ошондой болуп жатабы дейт. Мен жашоомдо билип билбей кылган күнөөм үчүн ата энем бири-бирине. Түшүнбөдүм. Инсан кандай бир сиз жаман иш кылып коюп, ата энеңиз бири-бирине көргүсү келбей калдыбы, же сизди көргүсү келбей калдыбы? Сиздин кемчилигиңиз болуп, ошол кээде бала ушундай болуп калат да, бала балалык кылып, же болбосо билип, кээде өзүңүз айткандай билбей күнөө кылгандан кийин ата энеси ошол баладан өзү жийиркенип калат. Кээ бирки адамдар бар да, өзү ушул баланы бул дүйнөгө алып келгенде сүйүнүч менен мен балалуу болдум, кыздуу болдум деп ата эне сүйүнөт.
Анан кээде ата эне ушул балам өлбөсө экен, элге, жерге, өзүмө кызмат кылса экен, ушул балдарымдын жакшылыгын көрсөм экен деп чоң үмүт менен жашайт. Анан кээде Алла Таалам өзү сактасын баарыбызды. Балам качан өлөт экен деген ата энелер дагы бар да. Уурулук кылып, камалып, жаман иштерди кайра кылып, үйдүн бар нерсени саттырып, жок кылып, кредит алып, карызга баттырып, душмандык, уруш, согуш жататып, ушул атасы менен апасы мен ушул баладан качан кутулат экенмин, качан өлөт экен балам деген ата энелер дагы бар. Ошондуктан урматтуу ага энелер, биз балдар ата энелерибизди ошондой деңгээлге жеткизип койбошубуз керек. Бизде өзгөчө ката кеткен болсо, бул 100% биз ар дайым ата энебизден кечирим сурап, алардын ыраазычылыгын алып турушубуз керек. Жада калса биз 100% туура болуп, ата энебиз туура эмес болсо дагы биз алардан кечирим сурап, аларга жакшы мамиле кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум, мен намаз окуйн дегем. Бирок 2 маал болуп жатат. 5 маал кантип тургузсам болот? 2 маал окупсуз, калган 3 убакытты ушу убагында окусаңыз эле турган ошол. Ага өзгөчө бир фокустун кереги жок, өзгөчө бир нерсенин кереги жок. Намаз окушту билет экенсиз. Багымдатта окулган сүрөлөр, багымдат намазында окулган дуалар, айтыла турган зикирлер пешинде деле окулат, шамда деле, асырда, куптанда деле окулат. Ошол убагында эле окуп койсоңуз болду. Тургузганыңыз ошол. Ага буга өзүнчө бир башкача өзгөчө нерсенин кереги жок. Сизде каалоо болсо эле болду. 1,5 болду дароо, пешин болуптур деп 5 мүнөттө намазыңызды окуп алыңыз. 3,5 болуптур, асыр болуптур деп дароо асыр намазыңызды окуп алың. Шам болуптур деп шамды окуп алың, куптан болуптур деп окуп алың, болду. Тургузганыңыз ошол. Ассаламу алейкум устаз, чоң атам өтүп кетти. Анын атынан кимге жардам берсе болот? Тиги дүйнөдө ага жакшы болсун дейт. Рахмат. Азыр мурунку суроодо айтып өттүк, ошол өткөн адамга эң пайдасы тие турган нерселер ушул азыр биз айткандай, канчалык көп адамга пайдасы тийсе, ошол сооптор жетип турат. Жол, суу, мечит, медресе, мектеп, жетим жесирлерге жардам, жада калса жан жаныбарларга дарак эксеңиз, ал деле сооп. Ошол вакыф кылып койсоңуз деле болот. Бизде көпчүлүк учурда биз ата энелерге ушу өтүп кеткен адамдарга жакшылык кылабыз дегенде, убактылуу нерселерге эле көңүл буруп коебуз да. Мисалы үчүн өтө чоң той берип коюшу мүмкүн, пата берип коюшу мүмкүн, бука союп, элди чакырыпчы. Бирок биз ошол жакшылык ар дайым туруктуу жетип тура турган иштерге көңүл бурбай коебуз да. Буну вакыф деп аталат. Ошол бир ишти Алла Таала үчүн арнап, ушул иштин соопчулугу, ушул иштен түшкөн болгон сооптор ата энеме жетип турсун деп вакыф деп атаса болот. Мисалы үчүн сиз бир жерди алдыңыз, же болбосо бир дарак эктиңиз дагы, ушул дарактан, ушул алмалардан мөмө жемишини жылда сатып садака кылып турам. Жылда. Жанагы 1 жылдан кийин эле кайрадан өзүмө калып калсын эмес, чындап, чын жүрөктөн ал кагаз жүзүндө жазсаңыз дагы болот. Азыр менимче ушул туурасында өзү мыйзам дагы жазып жатышкан. Вакыф. Же болбосо бир үйдү сатып алдыңыз дагы, ошол үйдү ижарага бердиңиз. Ошол ар дайым ижарадан түшкөн акчаны соопчулук багытына жумшап, ошонун соопторуну ата энеңизге арнап турасыз. Өзүнөгүз эң жакшысы ушундай кылгандыгы жакшы. Бир жолу бергенден көрө ошол иш ар дайым уланып тургандыгы жакшыраак болот. Бир жолу сооп болгондон көрө туруктуу сооп жетип тургандыгы бул жакшы нерсе. Кээ бир алымдар ата энени багуу эркектин милдети дейт. Аялы кааласа кызмат кылат, каалабаса өзүнчө жашайт дейт. Туурабы? Ансыз деле азыркы жаштар кайрымсыз эмнеге ушинтип айтышат дейт. Укуктук маселеге келгенде аял менен эркекти ар дайым көп айтабыз. Аял менен эркектин ортосундагы мамиле жанагы соттошуп жаткан адам сыяктуу эмес да. Сен ар бир кылган ишиңе жараша акың аласың, же болбосо жанагы үйүңүзгө уста келгенде кандай иштейт уста? Үйүңүзгө уста келген болсо, 10 метр жерге семен куя турган болсо, 10 метрди эсептейт дагы, 10 метрдин акчасын сурайт сизден.
кээ бир адамдар аял менен күйөөсү жашаганда биз үй бүлөлүк системаны исламдын көз карашында эмес, балким жанагы ыймандын, биздин кыргыздардын көз карашында эмес, жөнөкөй ушул азыркы өзүнүн пайдасын ойлогон адамдар катары ыймандуулуктун, адамгерчиликтин негизиндеги үй бүлөнү элестетпестен, балким ортодогу пайданы гана көздөгөн системанын негизинде үй бүлөнү ушундай алып көрсөтүшөт да. Элестетиңиз, сиз бир адам менен 30 жыл, 40, 50, 60 жыл жашайсыз. 60 жыл жашаган адам сизге, ал жөнөкөй жашап аткан жери жок. Ал сизге канчалаган жакшылыктарды кылат, сиз ага канчалык жакшылыктарды кыласыз. Кээ бир адамдар ар бир кылган жакшылыгын жазып, ар бирине ордунда кайтарымын алгысы келет. Ошондой көз караш менен үй бүлөлүк жашоо эч кандай ийгиликке дагы жетпейт. Ал үйдө ырайым, мээрим, сүйүүдүн эч кандай бир дагы көрүнүшү жок. Ал жерде бир гана эсептешүү. Менин укугум, менин мүлкүм, меники. Мен менсигендик ар бир аял дагы, эркек дагы өзүнү гана ойлогондо. Ошондуктан бул чындыгында сыртындагы көз караш менен караганда ислам көз карашындагы нерсе эмес. Элестетип көрсөңүз, ислам дининде көчөдө бараткан адамга жардам бер дейт. Карыларга жардам бер дейт. Адамга эмес, жолдо ит, жаныбар, мал жолдо кыйналып жаткан болсо, ошого жардам берип, чекеге чыгарып, машина уруп кетпесин, өлүп калбасын, сууга түшүп кеткен болсо, чыгарып коесуң. Ооруп калган болсо дарылап коесуң. Ит, мышык ооруп калган болсо дарылап, дүйнө жүзүнө реклама кылып жатышат. Мен ушул итти ооруп жаткан жеринен айыктырып койдум, дарылап койдум деп. Элестетип коеюн эми. Бул жаныбарга ушундай кылгыла, жаныбарга ырайым кылгыла деп жаткан ислам бир күнү эле кокус сен бирөөгө турмушка чыгып калдың дагы, барсаң, кайненең ооруп жатат экен. Өзүн өзү эптей албай калыптыр. Ошол кайнененин жанагы ит желик дагы сенин көз карашыңда кадыр баркы жок. Өлсө өлө берсин, эркек күйөөң өзү келип карап алсын. Мен карабайм, мен акыл эмес дегендик. Исламга дагы, акылга дагы эч кандай туура келбейт. Элестетип коюңуз, күйөөсү ошол апанын баласы ишке кетти, жумушка кетти. Барып акча таап келип, апамды багайын, ушул аялды багайын, курсагын тойгозоюн, кийимин кийгизейин, үйдө жылуу кармайын, көмүр алып келейин деп кетти. Кечинде келсе, аял айтып жатат. Апаң эртең менен тамак ичкен жок, түштө тамак ичкен жок, дараткана бара алган жок, өзүң карап ал. Сен мага пулду бергин, тамак ачып бергин, кийимди бергин, дагы бара өзүң апаңды карап ал десе. Кандай ислам, кандай адамгерчилик, кандай эч кандай акылга дагы, исламга дагы туура келбеген нерсе. Ошондуктан биздин ыймандын негизинде курулган, адамгерчиликтин негизинде курулган, исламдын негизинде курулган үй бүлөнүн системасы эч кандай мындай болбойт. Ошол аял менен күйөө бири-бирине бул дүйнөдөгү бейишке жетиштин эң чоң себепчиси, эң чоң мен үчүн шанс деп элестетет исламдын көз карашы боюнча. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Силердин эң эркектерге айтат. Силердин эң жакшыңар, үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар дейт. Аялга айтат, сенин Аллах Тааланын ыраазычылыгы, сенин бейишке киришиң күйөөңүн ыраазычылыгында дейт. Демек, экөө тең бири-бирине мамиле кылганда, мен үчүн аялым, аялы мен үчүн күйөөм, бейишке киргизе турган чоң шанс, чоң мүмкүнчүлүк деп бири-бирине колдон келишинче мамиле кылат. Менин укугум, менин ушул жерде мен сөзсүз алышым керек, ушул жерде мен жетишим керек деген эсептешүү максатында эмес, балким берешендик. Ким көп берет экен? Ким көп жакшылык кылат экен деген негизде курулат. Ошонун негизинде көп жашайт, ошонун негизинде туруктуу болот. Ал эми сиз айтып жаткан азыркы бул көз караштар биздин үрп адатыбызга, каада салтыбызга, ыйманыбызга, адамгерчилигибизге, исламыбызга жат көрүнүш. Ошондуктан мындай нерселерге эч кандай көңүл бурбаш керек. Устаздардын айтканды ал укуктук маселеде. Мен эч кандай бир эркекти элестете албайм. Азыркындай биз айткан абалдагы ата-энесине өзүнүн эртең менен кечке чейин иштеп келсе, акча таап келсе,
қолында продукттарын алып келді үйге. Кешінде келсе, аялы сен атаң менен апаң өзүң карап ал. Түштө даратханадагы барган жок. Бар өзүң барып тазалап ал деген болсо, кандай өкүнүчтүү. Эми эртеңки күн кандай болот? Ошол эркектин көз карашы бул аялга кандай болот? Ырайым барбы ошол жерде? Мээрим барбы? Сүйүү барбы? Сен жакшы кылыпсың. Мен ата-энем менен тамагын бербей, даратханага барганга жардам бербей, жакшы кылыпсың, рахмат дебейт да эч ким андай дебейт. Ошондуктан мындай нерселерге көңүл бурбастан биз өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, динибизди жогору коюп, адамгерчилигибизди жогору коюп, биз ошол ислам дини менен алдыга кетишибиз керек. Ассаламу алейкум. Менин жолдошум күндө ичет. Үйдө дагы ичет, кандай кылып намаз окуп калсын деп дуа кылып коюңчу. Аллах разы болсун. Алла таалам сиздин күйөөңүзгө иман берген болсун. Ушул жаман адаттан, жаман нерседен Алла таалам өзү сактасын, коргосун. Канткенде арак ичүүдөн сактанабыз деген суроого эң биринчи чөйрөсүн өзгөртүш керек. Чөйрөсүнү өзгөртүш керек. Көпчүлүк учурда жанындагы достору, ошол жердеги магазин, ошол жерде иштеген адамдар ар дайым ушундай себеп болот. Экинчиси ошол мас болбой акыл эси жайында болуп турганда жакшынак түшүндүрүп, бала чака менен өзүңүз бул көбүнчө жанагы арак ичип калгандарды бир күн эле мойнунан жетелеп, байланган иттей бир жака жетелеп кетип калыш кыйын. Ошондуктан ал адамга жакшы түшүндүрүп, анын натыйжасыны, эртеңки күндү, анын ден соолугуну, ыйманды, Алла тааланы ушул нерселерди көп эскертиш керек. Чөйрөнү өзгөртүп, анан ал адамга азыркындай эскертүүлөрдү айтып түшүндүргөндөн кийин мүмкүн болсо азыркындай бир жакшы адамдарга кошуш керек, жакшы досторго кошуш керек, жакшы иш менен алек кылыш керек. Кээде жанагындай ичип кеткенден кийин үй бүлөсү дагы, достору дагы, аял дагы таштап коет. Бош болуп калат да. Жумушуна кеткен бойдон 3 күн, 4 күн жок болсо, эч ким иши жок, ошондон ары ичип, жолдо жатып, анесе болуп жүрө берет. Ошондой кылып таштап койбостон, ишке бардыбы, келдиби, ордунда тосуп алып, карап, ал адамды бош койбош керек. Жанагы жаман чөйрөгө кошпош керек. Даватка чыгарыш керек. Же болбосо азыр жанагындай дарылай турган жерлер дагы бар, ошол жерлерге дагы барып аракет кылыш керек. Алла таалам сиздин күйөөңүзгө иман берген болсун, ушул жаман нерседен өзү сактасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз, жолдошум балдары ооруп калганымда мени кессин, үйдөн чыгып кессин деп ажыраштырып коюшту дейт. Жолдошумдун балдары дейт. Күйөөм да талагын жазып, мени чорныйга салып койду. Мен ажырашкым келген эмес. Булардын кылганы туурабы? Менин оюмча, сиз ошол балдары бар эркекке турмушка чыккан экенсиз. Чындыгында мындай кылгандыгы туура эмес. Себепсиз мындай кылгандыгы туура эмес. Кээ бирки балдар бар, кээ бирки кыздар бар. Апасы өтүп кеткен болсо, атасын үйлөп коюштан, жанагы жерге жардам бериштин ордуна тетерисинче жанагы адамдан, жанагы аялдан, атасы үйлөнгөн аялдан кызганышып, сиз айткандай тополоң кылып, аны кууп, ал кетсин, жашабасын деп жиндилик кылышат. Ошол ата ошол жерде кор болуп кеткенден көрө, көчөгө чыгып кеткенден көрө, бузулуп кеткенден көрө, ошол апаңардын ордуну басып, ошол жерде кызмат кылып, үйдү карап, силерди карап, атаңарды карап тургандыгы жакшы эмеспи? Ошон үчүн балдар мындай кылгандыгы туура эмес. Зулумдук кылбаш керек. Силер биринчи бул апаң жанагы аялга эле эмес, атаңарга дагы зулумдук кылдыңар. Эркек өзгөчө карыгандан кийин, ошол биринчи аялы өтүп кеткен болсо, же ажырашып кеткен болсо, чындыгында бир сөйөнгөнгө, жардам бергенге, кийим кечесин өзүнө караганга жанына жардамчы керек болот. Аны баласы дагы, келини дагы, кызы дагы эч ким кыла албайт. Аны ушул аялы кылат. Ошондуктан зулумдук кылбаш керек. Менин оюмча, эгерде сиз эч кандай кемчилик кетирбестен бир жакшында жашап жаткан жерден ушундай кылган болсо, бул туура эмес, зулумдук болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Карыздарыбызды бир кредит алып төлөп кутулуп алсам болобу? Өзүңүздү алдагандыгыңыз. Кредит алып, ошол карызды жабам дегениңиз, түбөлүктүү карызда калууну каалап жатам деген сөз. Сизге бүгүн кредит бериш үчүн жакшы сөз сүйлөйт, сиздин колуңузду койдуруп алганга чейин өтө жакшы мамиле, сылык мамиле
жада калса телефондон онлайн деле алып койсоңуз болот. Колуңуз коюлуп эле калгандан кийин сиздин каныңызды ичип коёдулар. Үйүңүз болсо үйүңүз, машинаңыз болсо машинаңыз, эмнеңиз болсо дагы алып акыры күчүдө каласыз же камалып кетесиз. Ошондуктан эгерде ошол карызыңызды төлөштү каалаган болсоңуз, бирөөдөн карыз алып, башка карыз алып төлөш керек, өтө зарыл болсо. Же болбосо жанагы адамга айтып түшүндүрүп, азыздан болсо дагы жабыш керек. Андай кредит алып карыздан кутулам деп ойлобоңуз. Bir жамандыктан качам деп 99 жамандыкты өзүңүзгө тартып албаңыз. Assalamu alaikum. Мусулман кыздарга күндөн коргонуп кепка кийсе болобу дейт. Бул жакшы суроо. Аял заты исламдын чегиндеги кийимди кийсе болот өз негизи. Бирок оронгон кыз ошол кепканы кийгенде дагы табигый кийимдер бар. Анан көзгө урунду боло турган кылып жасанган кийимдердин баардыгын чыпыйтып алган, ошол башына кие турган кепканы дагы көзгө урунду боло турган деңгээлде. Жаныңыздан өткөн адам, маршруткада бирге жүргөн адам, башка адамдар карай турган деңгээлде кылып кийгендик бул туура эмес. Табигый деңгээлде болгон болсо эч нерсе эмес. Адамдардын баардыгы көз урунду болбой турган деңгээлде эч нерсе эмес. Ал эми башка адамдарга көз урунду, сиздин сулуулугуңузду же болбосо кандай бир аялдар өздөрү билет, эркектер дагы билет, кайсы жерде кандай эмне болушуну ошолорго карап кийсеңиз болот. Эгерде ошондой деңгээлде көзгө урунду боло турган болсо болбойт. Эмнеге дегенде ошол адамдардын карашына, башка адамдардын шахваты козголушуна себеп боло турган нерселерди кылбаш керек. Assalamu alaikum. Устаз, үйдө жаш балдардын көзү бар оюнчуктар турса болобу же периштелер кирбейби дейт. Өз негизи ошол жанагы чоң куклалар бар, чоң оюнчуктар бар. Өз негизи ошондойлорду ошондой кылып үйгө коюп, ошондойлор менен көп ойногондук өз негизи жакшы эмес. Өзү негизи жакшы эмес. Кээ бирки адамдардын үйүнө барсаң, жанагы ошондой оюнчуктар, чоң оюнчуктарды ал жака бул жака коюп ташташкан, анан адамдын сүрөттөрүн да коюп ташташкан болот да. Бир кошунабыз бар эле бир жерде. Кирсем, жанагы жерде бош жер жок. Шундай сүрөттөрдү илип таштаптыр, жүрөгүм түшүп калат. Ал жерде жанагы аура дагы чындап эле өзгөчө болот. Коркунучтуу болот анда жерге барсаңчы. Өзүң жалгыз калсаң чындап эле коркосуң. Жанагыларды көрсөңчү. Ошондуктан үйгө жаныбарлар, сүрөт, ушундай адамга жагымсыз нерселерди өз негизи үйдөн алыстатып эле коюш керек. Неге дегенде азыр балдардын аң сезимине дагы мультфильмдерди көрүп жатасыздар. Көзгө урунду боло турган, жанагындай коркунучтуу боло турган нерселерден негизи эле алыс болгондо жакшыраак. Assalamu alaikum. Мен сатуучумун, косметика деле сатам. Арам, адал экендигинен мага белгисиз. Өкүмү кандай болот? Кээ бирки сахабалар пайгамбарыбызга ыйман келтирип, мусулман болгондон кийин пайгамбарыбызга келишип, "Я Расулалла, мен ыйман келтирдим. Мага бир өзгөчө нерсе айтыңызчы" дегенде, пайгамбарыбыз ушул нерсени айткан. Бул чындыгында чыныгы момундун өзгөчө сыпаты да. Чыныгы момун ушундай өзүнүн гана пайдасын ойлогон адам эмес. Эптеп ушул бир жерди жулуп алсам, эптеп пайда көрүп калсам, эптеп ушул жерден акча алып калсам деген түшүнүк болбош керек. Чыныгында мусулман адамда адамгерчилик эң жогорку нерсе. Өзүнө каалаган жакшылыкты башка адамдарга каалаган эң жогорку деңгээлде болуш керек. Анан кээ бирки сахабалар пайгамбарыбызга ошентип ыйман келтиргенде ушул нерсеге сөз беришкен. Ушул нерсеге баяат кылышкан да. Ушул нерсеге сизге сөз беремин деп пайгамбарыбызга айтышкан. Ал ар бир мусулманга насаат айтканга деп айтышат. Пайгамбарыбызга сөз берген экен да кээ бирки сахабалар. "Я Расулалла, мен ыйман келтирдим. Өзгөчө эмнени кылайын" дегенде, ар бир мусулманга насаат айткын деген экен. Бул кээде биз насаат дегенде, ал ушул жанагындай даватчы адам келип, бир илимдүү адам келип, ага дават айткандай эле түшүнөбүз да, жак андай эмес. Мусулман адамга, башка адамга насаат айткандык, ошого туура нерсени айткандык. Ошол насаат болуп эсептелет. Бир буюмду алып жаткан болсо, сиз сатуучу экенсиз. Сизге келип жаткан болсо, 500 сомдук буюмуңузга келип 1000 сом берейин деген болсо, чыныгы момун адам, чыныгы мусулман адам, адамгерчилиги бар адам айтыш керек. Жок, эже, бул буюм өз негизи
500 сомдук эле буюм. Ошондуктан буну 1000 сомго алсаңыз болбойт. Мына ушул жерде сиздин чыныгы ыймандуулугуңуз, адамгерчилигиңиз турган болот. Эптеп жанагы билбей калып да жат экен, базарга жаңы келипти, же шашылыш экен, ушул жерде көздүн ою болайын деген максатта эмес. Ар бир келген клиентти, ар бир келген жанагы адамды сиз акчасын алып калганга шанс, акчасын алып калганга мүмкүнчүлүк деп элестетпестен, балким жакшылык кылып калганга мүмкүнчүлүк деп элестетиш керек. Ошол алып аткан сиздин косметика буюмдарыңыз, кремдериңиз адалбы, адал эмеспи? Ошол адистерден сураңыз. Ошол багытта иштеген адамдардан сураңыз. Бунун ичинде аралашмалары эмнеден турат? Же өзүңүз окуп көрүңүз. Анан келген адамдарга дагы ошого карап айтыңыз. Бул адал, боло берет, ооба дебестен, ага чынын айтыңыз. Мен билбеймин, ичиндеги нерсени билбеймин. Зыяндуу болуп калышы мүмкүн деп чынын айтыш керек. Ошондо сиздин адамгерчилигиңиз, жанагы ыйманыңыздын пайдасы ушул жерде көрүнөт. Анан өзгөчө жанагындай зыян бере турган нерселерди билип туруп сатпаш керек. Неге дегенде ал ошол адамдарга, мусулмандарга кыянаттык кылган болуп эсептелет. Саламатсызбы? Мен турмушка чыкканмын, 3 жыл болду. Кайненеме, кайнатама аккуу экен, ооруп калсак эле Таласка, Түркстанга баргыла дей берет дейт. Аккуу экен, баргыла дей берет. Бирок мен ал жол менен жүргүм келбейт. Бирок барбайм, дей албайм, катуу тиеби деп коркуп унчукпай коем, барбаганга аракет кылам. Эмне кылыш керек дейт. Аккуу экен дегенге түшүнбөдүм. Жанагы ырым-жырымдарга ишенген адамдар окшойт да. Инсан ооруган болгон болсо, ошол оорудан шифа табыштын өзү эки нерсеси бар да. Жанагы пайгамбарыбыз ислам динине көрсөткөн жолдор менен дуаларды окуп, сактанып, инсан өзүнө дем салып, зикирлерди окуп, Куранды окуп, экинчиси кээ бирки өлчөмдүү нерселер бар. Ошол жерге табигый колдонула турган дарыны колдонуш керек. Бир жериңиз ириңдеп кеткен болсо, ошол жерге бир тикенек кирип кеткен болсо, тикенекти чыгарыш үчүн жанагындай бир жерге барып чүпүрөк байлап келишиңиз шарт эмес да. Тикенекти чыгарып койсоңуз болду. Ириңди сыгып коесуз, сакаят. Ошондой эле кайсы бир жериңиз ооруган болсо да ошондой табигый жол менен эле дарылаш керек. Ар жерге барбастан. Алла Таалам өзү ооруну берүүчү жана шифаны дагы өзү берүүчү. Ошондуктан Алла Тааладан сурап, дем салып, анан өзүнө жараша дарысыны, врачка барсаңыз, ошо өзүнө жараша дарысын берет. Ал эми аларга ошондой сизди жаман жака буйруп жаткан болсо, аларга түшүндүрүп айтыш керек. Эгерде түшүндүрүп жакшы кылып айтсаңыз, аларга катуу тийбейт. Апа, ата, бул жака баргандыгыбыз бир аз туура эмес болуп калат окшойт. Жанагындай алардын көзүнө сайып айтпастан жумшак кылып айтыш керек. Айтсаңыз, инсан түшүнөт. Бир жолу, эки жолу, 3 жолу жакшы айтып түшүндүрүш керек. Күйөөгө чыкпаган кызды чет мамлекетке жөнөткөн ата-эненин өкүмү. Чет мамлекетке өзгөчө иштегенин жөнөткөндүк эми, урматтуу бир туугандар, көп мамлекеттерде жүрдүм мен өзүм. 15-20 мамлекетке бардым. Кошуна мамлекеттерге, араб мамлекеттерине, Түркияга. Мусафир болуп жүргөндө кандай коркунучтуу нерселер бар. Эркек адам өзүң кээде коркосуң. Ал жерде паспортуң жоголуп кетсе эмне болот? Ооруп калсаң эмне болот? Ууру тийсе эмне болот? Жаман адам тийсе эмне болот? Жоголуп кетсең эмне болот? Адашып кетсең эмне болот? Толтура коркунучтар бар. Эми өзгөчө кызды кантип ошол жанагы окуу зарыл болуп, же дарылануу зарыл болуп барган болсо эч нерсе эмес эми. Жанындагы бирөө ал деле өзү негизи өтө зарыл болгон болсо жөнөтпөгөн жакшыраак. Эми 18 жашар кызыңызды, 20 жашар кызыңызды 20 балага аралаштырып, талаада, жанагындай коркунучтуу жерлерге кантип жөнөткөнгө жүрөгүңүз чыдайт. Өзүңүздүн бооруңуз, жүрөгүңүздүн жарымыгы. Ошол кызыңыз эртеге кыйналып калса эмне болот? Ооруп калса эмне болот? Бирөө тийсе эмне болот? Бирөөнүн үйүнө калып кетсе эмне болот? Бир мастын колуна түшүп калса эмне болот? Канчалаган коркунучтар турат. Ошондуктан урматтуу ата-энелерге айтарым, кызыңызды этият кылыңыз. Бул сиздин урук тукумуңузду улай турган жападан жалгыз адам. Кайталаңыз. Ошол кыз
Gün 2 күндүн биринде туулуп, кайрадан чоңое турган нерсе эмес да. Өмүрүңүздө бир 4-5, көп болсо 10 кызыңыз бар. Кайра кайтыла турган нерсе эмес. Бул кыз дагы чоң неемат, чоң аманат. Ошондуктан аманатка кыянат кылбаш керек. Бир аз акча үчүн, бир аз байлык үчүн, бир аз толуктоочу нерселер үчүн кыздын өмүрүнү, аманатыны ушундай коркунучка салбаш керек. Биз бир мал мүлкүбүздү, бир байлыгыбызды ошондой коркунучка койбойбуз го. Элестетсеңиз, сиздин азыр 570 машинаңыз бар. Ээн талаага таштап кетесизби? Таштап кетпейсиз да. Ууру келиши мүмкүн, сүзүп кетиши мүмкүн, бир нерсе болушу мүмкүн. 1000 шылтоон айтасыз. Ал эмес эң жөнөкөй. Шалбыраган, бузулуп өлөйүн деген машинаңыз бар. Ошо машинаңызды талаага таштап кетпейсиз. Неге десе, бирөө уруп, бирөө тийишип койбосун, бирөө чызып койбосун, бирөө чийип койбосун дейсиз. Эң эле жөнөкөй. Малыңызды таштап кетпейсиз го. Минген эшегиңизди таштап кетпейсиз. Эшегиңизди ээн талаага апарып кое бербейсиз да бирөөгө. Бирөө урдап кетпесин деп эhtiyat кыласыз. Ал эми өзүңүздүн бооруңуз болгон, жүрөгүңүздүн жарымы болгон кызыңызды кантип ушинтип кыйынчылыкка, зарыл болбогон нерсеге жөнөтөбүз. Ошондуктан урматтуу ата-энелерге айтарым, кыздарыбызды эhtiyat кылайлык, сактайлык. Биздин убактыбыз да аягына чыгып баратат экен. Ассаламу алейкум, устаз. Мен 12 жаштамын. Атам бир себептер менен карызга батып калган. Иштери окшобой кыйналып жүрөт. Атам эртерээк карыздан кутулуу үчүн кандай амалдарды аткарайын? Машалла. 12 жашта экен. Эң биринчи Алла Таалам сизден ыраазы болсун. 12 жашта болуп ата-энесинин карызына жүрөгү ооруп, ошого кандай жардам кылсам келет деген бул эң чоң нерсе. Бүгүнкү күндө канчалаган балдар өзүнүн ата-энесине көңүл бурбастан, балким ошол ата-эненин берген нерсесин жеп жок кылыш менен алек. Ал эми сиз ошол атаңыздын, апаңыздын карызы бар, ошого эмне кылсам экен деп жатасыз. Эң биринчи сиз 12 жашта экенсиз, жаш экенсиз, эң биринчи Алла Тааладан сураңыз. Алла Таала сиздин дуаңызды кабыл кылат. Алла Таалам жаш баланын дуасын кабыл кылат. Алла Таалага кайрылыңыз эрте менен, кечинде. Алла Таалага кайрылып, о жаратуучу Алла Таалам, сен беречен затсың, мээримдүүсүң, ырайымдуусуң. Ушул атама өзүң жардам берип дуа кылыңыз. Биринчиси. Экинчиси, атаңыз жана айтып өткөндөй, карыздан кутулуш үчүн инсан арамдан алыс болуш керек, бузукулуктан алыс болуш керек. Кээ бирки ошондой жерлер болгон болсо, ошондой эле жакшылык кылыш керек. Кимде ким карызга батып кыйналып жаткан болсо, анда ихсан кылсын. Үйүңүздө кандай болбосун, тамак аш кылып, тууган урук, колдо кошуна адамдарды тамакка чакырыңыз. Садака ихсан кылыңыз, колуңуздан келишинче. Сөзсүз тантана той кылыш шарт эмес. Бир кой союп, бир бука союштун шарт эмес. Мүмкүн болушунча, колуңуздан келишинче тамак аш кылың, ошол тууган урукка, муктаждарга ошол тамактан берип, Алла Таалага ниет кылыңыз. Кудай кааласа Алла Таалам сизди ошол карыздан кутултат. Ассаламу алейкум. Менин балам намазын калтырып, каалагандай окуп же окубай коет. Эмне кылсам болот? Чындыгында биз, акыркы суроо болсун. Чындыгында биз балдарыбызга кыжадат болобуз. Балам эмне болду экен депчи. Эң биринчи бизде кемчилик болот да. Пайгамбарыбыз айткандай, биз балага өз негизи кичинесинен айтып башташыбыз керек. Элестетиң, биз балага 2-3 жашынан, же болбосо 7 жашынан деп коелук. 7 жаштан баштап 12 жашка чейин балага айткан болсок, эми ошол аралыктагы убакытты элестетип коюң. Күндүгө 5 жолу. Ошол кичинекей бала намаз окуса дагы, окубаса дагы, күндүгө ар бир намаз окуган сайын ошол балага эскертүү берип турушубуз керек. Балам, пешим болду. Балам, асыр болду. Балам, шам болду, куптан болду. Элестетиң, күнүнө сиз балаңызга 5 жолу эскертесиз. Ошону эсептеп коюң эми. 5 жыл күнүнө 5 жолу балаңызга намазды эстетип турган болсоңуз, мээсине куюлуп жүрөгүнө отуруп калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз кичинесинен намазга буйругула, үйрөткүлө деп айткан. Анан 12 жашка чыкканда, балагатка жеткенде биз фундаментти туура куруп келген болобуз да. Ал эми азыр сиз айткандай, бала 12-ге чыгып, чоңоюп калгандан кийин, 10 жашка чыгып калгандан кийин кээде бала намазды окуп, окубай ушундай кыйнайт. Ага биз эскертип турушубуз керек. Ар дайым бала да бул. Башында бир аз кемчилик кетип калды бизде. Эми кийинки учурда ошол кемчиликти оңдош үчүн биз балага акырет жөнүндө, бейиш жөнүндө, жакшы амалдар жөнүндө, бул дүйнөдөгү жакшылыктар жөнүндө, намаздын пайдалары, анын сооптору, анын жакшылыктары,
ар дайым ар түрдүү нерсе менен айтып турушубуз керек. Эскертип, балам намаз окуйлу, этеге бейишке кирейли, тозокко түшүп калбайлык, анын сообун, анын жакшы жактарын ар дайым туруктуу эскертип турушубуз керек. Ар дайым эскертип турсак, Кудай кааласа, ошол нерсе жада берет. Экинчи нерсе, өзүбүз үлгү болушубуз керек. Намаздын убагында окуп, эскертип, көрсөтүп, бирге окуш керек. Үйдө балдар менен намазды бирге окуйлу. Шам, куптан, багымдат, кайсыл убакта бош болуп калган болсок, мешитке барбай калган болсок, эгерде мешит жакын болсо, мешитке барыш керек. Мешитке балдар эриштип барыш керек, кыздарды болгон болсо, үйдө окуш керек. Бирге окуңуздар. Жамаат менен окуңуздар. Же болбосо мешитте окуп келсеңиз дагы үйдө балдар менен сүннөт намаздарды болсо дагы жамаат менен окуп, намаз үйдөгү намаз бар экендиги бала ар дайым көрүп угуп турсун. Анан үчүнчү нерсе, ар дайым дуа кылыш керек. Пайгамбарлар дуа кылгандай, ар бир намаздан кийин, ар бир убакта, кайсы жерде болбосун, өзгөчө дуа кабыл боло турган убакта, намаздардан кийин, парыз намаздан кийин, азан убакта, жума күнү, мусафир болгон убакта, орозо кармаган убакта, садака берген, жакшылык иштерди кылган убакта Алла Таалага кайрылып, балдарыбызга дуа кылайлык. Алла Таалам баарыбызды, балдарыбызды намазкөй, адалга жакын, арамдан алыс, өзүнүн айтканын кылган, элине, жерине, динине кызмат кылган сүйүктүү балдардан кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Биздин бүгүнкү берүүбүз дагы аягына чыкты. Биз бүгүнкү темабызда жаман кулк мүнөздөрдөн кантип айрылабыз деген темада сөз кылдык. Алла Таалам баарыбыздын адеп аклагыбызды өзү оңдосун. Пайгамбарыбыз сүйгөндөй адеп акылактуу, мээримдүү, боорукер, эрктүү, элине, жерине кызмат кылган адамдардан кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.